Эреже боюнча бүгүн юристтер күнү. Ушундай бир эрежелер болмой сайын жашоо болбойт. Анда зулумдук болуп кетет, анда адамга зыян тийгизет. Ошон үчүн эрежени сыйлап жашабаса, бул жолдо деле эрежесиз жүрө эле турган болсо анда далай. Мисалы кабыл алынган эрежелер жеткирүү, жайылтуу боюнча мисалга ошол кентте жеткиликтүү болбой калып атат, же жайылтылбай калып атат. Ар кимдин өзүнүн милдети бар. Мисалы биз мыйзамды кабыл алабыз. Биз коомдо эле туралы. Эмне үчүн сот системасына кайрылсаң жылдап соттоп жүрө бересиң? Жашоо жөнөкөй. Бардыгын өзүбүз татаалдаштырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин эреже программабызда конок, өзгөчө конок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, фракция лидери, журналист, акын, жазуучу, кесипкөй юрист Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович мырза, кош келипсиз. Assalomu alaykum. Бүгүн абыройга карабастан келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ыска карабастан десеңиз. Ыска карабастан ооба. Биз сизди конокко чакырганыбыздын өзгөчө себептери бар. Аны айта кетишибиз керек. Анткени бүгүнкү күндө коомдук массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда, коомдук жалпы тармактарда эрежени сактоо аткаруу боюнча сиздин эбегейсиз чоң жумушуңуз жүрүп жатат. Ийгилик каалайбыз бул боюнча. Эреже боюнча бүгүн юристтер күнү. Эреже боюнча ошондуктан куттуктайбыз кесипкөй юристтердин күнү. Рахмат. Бирге болсун, сизди да куттуктайм. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бүгүнкү биздин темабыз жалпы эле укуктук аң сезим, укуктук ой жүгүртүү, укуктук маданият жөнүндө болмокчу. Ошондуктан буга байланыштуу биринчи сурообуз жүрүм-турумга жалпы эле укук эми жүрүм-турум эрежелеринин жыйындысы. Ошондуктан жүрүм-турум эрежелерге мамиле кандай болуш керек деп эсептейсиз? Эми кыргызда бир сөз бар да, ирес иште ийгилик болбойт деп коет. Качан мамлекет болот? Мамлекет болот эгерде баскан турган кыймыл-аракет, мамилелердин баардыгы иретке салынса. Ал нерсе үйдө деле керек. Атанын өзүнүн орду бар, апанын өзүнүн орду бар, аганын, ининин, эң кичинекейинин өзүнүн орду бар, эң чоңунун өзүнүн орду бар дегендейчи, милдеттери бар дегендей. Ансыз үй бүлө боло албайт. Ошол сыяктуу эле мамлекеттин ячейкасы өзөгү үй бүлө да. Мамлекет деле бир чоң үй бүлө. Эгерде биз жаныбарлар айырмабыз эмне, Жигулиден айырмабыз эмне? Жигулиде андай мыйзам жок. Ошон үчүн алдуусу алсыздын баса калып жеп, ал жакта күч закон иштейт да, ал жакта зулумдук закон иштейт. Адамда аң сезим бар, адамда акыл эс бар, адамда илим билим бар, адамда ой жүгүртүү бар. Ошон үчүн бизде эреже, адеп акылак. Эми эреже бул мыйзамдаштырган эрежелер бар, мамлекет тарабынан кабыл алынган, бекитилген өзүнүн мыйзамдары бар, токтомдору бар, нормативдик актылар деп коет эмеспизби? Президенттин жарлыгы менен, же болбосо өкмөттүн токтому менен, Жогорку Кеңештин токтому менен, аныктамасы менен дегенде соттордун чечимдери менен. Ошол бул чек. Ошол чектердин баарынын түбүндө конституция турат. Конституциянын чегинен чыкпаш керек. Ошонун алкагында болуш керек. Ошон үчүн негизги мыйзам деп атайбыз. Анан экинчи бир түрү бар, бул салт сана. Ал мыйзамда жазылбаганы менен биздин бабалардан калган, баягы өзүнчө бир жол болуп калган, өзүбүздүн адептерибиз бар, өзүбүздүн жол жоболорубуз бар. Бул дагы өзүнчө бир чоң нерсе. Анан үчүнчүсү адамдык жөн гана адеп акылак, талим тарбия, улууга урмат, кичиге ызат дегендейчи. Ушундай бир эрежелер болмой сайын жашоо болбойт. Анда зулумдук болуп кетет, анда адамга зыян тийгизет, адамга күч колдонот. Андайлар качан болот? Баягы хаос учурунда болот, согуш учурунда болот. Керек болсо согуштун эрежелери бар. Согуш учурунда дагы жаш балдарга тийгенге болбойт, кемпир шалдарга тийгенге болбойт, дарактарды кыйганга болбойт. Бул мыйзамда деле бар, динде деле бар. Ошон үчүн эрежени сыйлап жашабаса, бул жолдо деле эрежесиз жүрө эле турган болсо анда далай кырсыктар болмок. Биринчи эле бурулушта машинаны түзмөк. Эгер кызыл жакшылык светофорлор болбосо, анда адамда текебердик бар, биринчи мен өтүшүм керек деген. Ошон үчүн ушунун баарын эске алуу менен эрежелер иштелип чыгылган. Бул кылымдан бери келатат. Сиз экөөбүз окуп жүргөндө баягы Хаммурапинин закону деп окуганбыз, туурабы? Же болбосо Рим статустар окуган элек. Ошол замандардан бери келаткан нерсе бул. Адам болуп жаралганы эрежеси кошо жаралган. Койду сойсок эреже менен соебуз, уйду сойсок эреже менен соебуз.
боксерлордун өзүнүн эрежеси бар, каратисттердин өзүнүн эрежеси бар. Бул жашоодо эрежеси жок, эч нерсе жок. Эрежесиз эр уруш деп коет, ошондо да эреже бар. Анда мисалы баш менен сүзгөнгө болбойт, же болбосо көзүн атып калганга болбойт дегендейчи. Ошон үчүн эреже бул аябай маанилүү нерсе. Түз жашаш үчүн, бирөөгө зыян тийгизбей жашаш үчүн, бирөөнүн зулумдугунан корунуш үчүн. Тамак жегенде да эреже бар. Оң кол менен жейбиз да, колду жууп же деп аталар үйрөткөн эмеспи? Туурабы? Колду жууп же. Азыр көп адамдар оң кол менен же десе айырмасы какая разница дейт. Менин чоң энем желе түшүндүрүп койгондо, балам, колдун дорду бар. Оң кол менен тамак жейсиң, ошого таза сактап жүр. Сол кол менен бутту жууйсуң, бала булгап койсо жала аягын жууйсуң. Өзүң жуунганда мисалы иши кылып, сол кол дайыма ошондой иштерге дейт да, оң колду таза алып жүрүш керек дейт. А бизде азыр айырма жок. Бир кол менен нан жеп, бир кол менен суу ичип, анан туруп ичпей, отуруп ич деп айтып калчу да. Анткени аны жакында эле илимпоздор далилдеп чыгыптыр, көрсө туруп ичкен бөйрөккө зыян турбайбы? Биздин бабалар жөн эле айтып койгон, анын аркасында бир чоң эрештер турат да. Өйдөдөн келаткан, ылдыйдан баратканга салам айтат. Бул же машиначан бараткан, жөө баратканга салам айтат. Кичүү улууга салам айтат, отурганга басып келаткан салам айтат. Көрсө мунун баардыгында бир терең маани бар экен да, терең маани бар экен. Анан дагы бир эреже болот эле, билесизби, жанагы кайнаганы атын айтпай сыйлоо дегенчи, тергөө деген. Көрсө атын айтпасаң, мындай сый-урмат сакталып калары бул деле далилдениптир да психологдор тарабынан. Керек болсо күйөөнүн деле атын айтпаган жакшы экен, данчик, анан кийин чопа депчи, ал жакшы эмес. Бул атын айтпай, сиз деп кайрылган үй бүлөдө бар ынтымактын, мээримдин болушуна аябай таасири бар экен. Бекеринен баягы биз президенттин баары эле атын айтпайбыз да. Жок дегенде түкүнчөсү болсо урматтуу президент деп айтабыз, урматтуу министр деп айтабыз, ошол сыяктуу эле нерсе. Ошого мурда деле билесизби, Даткан, Бегим, ханым, Молдокем деп атын айткан эмеспиз да. Атасы деп, апасы деп сыйлашкан да. Балдардын атасы, балдардын апасы деп атын бир айтып сен сыйлап алгандан кийин мамиле так өзгөрүп кетет экен да, мурдагы эч качан болбойт экен. Булардын баарын кийин далилденип атпайбы? Мунун баары эреже болгондо дагы бизде бактылуу болсун, жакшы жашасын деген эрежелер болчу. Жигит мырза, анан экинчи суроода бүгүнкү күндө биздин коомдо ушул укукка болгон, эрежеге болгон сый, мамиле аткаруу, колдонуу, пайдалануу кайсы деңгээлде деп ойлойсуз? Айтматов, билесизби, СССР учурунда эле ал Советтер Союзунун Люксембургдагы элчиси болуп калган. Кийин Кыргызстандын Бенелюкс деп коет, Бельгия, Нидерландия, Люксембург мамлекеттериндеги элчиси болуп калды. Ошол мезгилде интервьюсунда бирдемени айтканда, аябай таң калыш дейт. Бирөө кесилиптир дейт, канча жылга кесилиптир, бирок түрмөдө орун жок экен дейт. Ошого тополоң болуп жүрөт дейт. Мен эми эмдигиче канча убактымды мен өткөрүп коймокмун, кутулуп коймокмун, силер мени дагы эле камай элексиңер, болбойсуңарбы деп өкмөткө талак кылып жүрөт дейт да. Бул жакта дейт качмак дейт, бир жолдорун издемек дейт деп ошол ойдон кайра ар жакка кирип кетпештин жолун издемек дейт. Ошол сыяктуу бул эреже деген эреже бизде бирок эрежеге сый-урмат анча деле эмес. Мен эми чыгышта окудум, Японияда аякта эрежени аябай сыйлашат. Кылба дедиңби болду, кылбайт да. Корейлерде ушул сыпат бар, Кытайларда ушул сыпат бар, Америка, Батышта ушул сыпаттар бар. Бирок бизде эрежени бузуп туруп деле талаша берет да. Мисалы, бир полицейский же гаишник токтотсунчу, өзү көрүп турат, болуп эле талашат да. Алар деле таң калат экен, чет өлкөлүктөр келсе, моюн сунуп, мыйзамдар ушундай эле кечирип койгула деп айтат дейт. Гаилер айтат экен. Керек болсо башка улуттар деле, мисалы, орустарбы, татарларбы моюн калганды билет дейт да. Биз ушу мындай эле келаттым эле го, мындай эле болуш керек болчу го деп эле талашып баштайт экенбиз да. Анан негизи эрежени ким талап кылса ошолорду жаман көргөн адатыбыз бар. Кечээ мен мисалы парламентте сүйлөдүм. Эми КТРК каналы рекламалап атат. Эми баягындай бир букмекер контролдон рекламага болбойт да. Болгон эми футболго спонсор болду деп эле рекламалай беришпи эле. Бул мыйзамда бар. Ошол мыйзамды талап кылсам, балким КТРКнын жетекчилиги мага таарынышы мүмкүн да. Эми биз Кыргызстанга футболду көрсөтүп атсак, ушундай келишимдер түзүп келип атсак деп. Бирок эреже деген эреже да. Сократты билесизби? Сократ ошол өзү уу ичип өлө тургандай өкүм чыккан да. Анан анын шакирттери айткан, качырып ийели сизди. Колдон келип турат дегенде, жок, жаман болсо да мыйзамды аткарыш керек деп ошону аткарган экен. Бизде ошондой ГАИ токтотсо деле болгону ал эрежени бузба деп талап кылып атат. Ошого да таардым жаман көрүп, бирөө бир эрежени бузба деп койсо аны жаман көрүп, ушундай бир жактарыбыз негизинен бар. Бирок эрежени сыйламасаң, бул мамлекетиңди бекемдей албайсың, күчтүү кыла албайсың. Биз өзүбүздүн мыйзамдарды өзүбүз сыйлабасак, башкалар кантип сыйлайт? Анан ушу мыйзамды айланып өтүштүн жолун таап, анан мыйзамдан соода жасаган, коррупция деген ошо да. Мыйзамда мындай, мейли антпеш үчүн мен сага мындай бир жолдорду ачып берейин дегендей, баягы биз өтпөдүк беле императивдик норма, диспозитивдик норма депчи.
резина сыяктуу пайдалангандар бар да, лазейкаларды таап. Ошон үчүн эрежени сыйлаш керек. Футболдо деле эреже болбосо биринин бутун бир сындырмак, туурабы? Эгерде ушул бой без правил же дюздодо деле эреже болбосо, бир күрөштө эле кол буту сынып чыкмак. Ушул эреже деген сени сактайт, мени сактайт, бири-бирибизден сактайт, анан бир адашуудан сактайт, зулумдуктан сактайт, кыянаттан сактайт. Ошон үчүн ушундай катар эле кабыл алыш керек. Мен бир нерсени айтайын, ошого көз карашыңызды айтсаңыз. Бизде ушул эрежени бузганга да көмөктөшөбүз. Мисалы, кээ бирде өзүңүз деле байкасаңыз керек, биз көп эле байкайбыз. Мисалы, таксисттер бири-бирине гай турат деп маргайт этишет. Анан кылмыш жөнүндө окуя болсо, аны бир жеткирип барсаң, чоочун мамиле да, ошо кылмыш жөнүндө маалымат жеткирсе болуп атат, мындай десе, как бы өзгөчө мамиле жасашат да, аны өзүңүз деле билесиз. Демек, бул ошол укук бузуу эрежени бузганга көмөктөшүү болуп калабы? Экинчи мисал кайсы дедиңиз? Биринчиси маргайт экен, экинчиси жана бир кылмыш жөнүндө, ошол кылмыш жөнүндө билдирүүгө барса, мисалы чыккынчысын же болбосо жанагыдай стукачсын, ушундай бир мамиле да эми. Түшүндүм. Жалпы ошондой бир аң сезим бар да эми. Биз баягы мамиле бар да. Биринчиден, эми чын айтканда мен деле маргайт эткем. Чын айтайын. Себеби бизде кээде баягы ниетти оңдоп чыгыш керек да. Кээде ушундай ой кетет да, кандай ниетте чыгышат, чындап эле ошо кырсык болбосо экен, биз жардам берели деген ниетте чыгабы, же бир бурчта туруп алып, бирөөлөр бир эреже бузса экен, ошондон бир аз да болсо тиричилигибизди оңдоп алалы деген ниет менен чыгабы. Ошол байкалган болуп калат да. Ошондой мезгилде дагы бир шашып бараткан бирөөнүн убактысын албасын деген ниет менде да болуп кетет. Эгерде караңыз, бизде туура эмес да, жол жобосу туура эмес. Мисалы, бир бурчка туруп алат гай кызматкерлери. Анан бирөө катуураак баратса, же бир аз эрежени бузса, токтотот. Ага протокол жазат ошол жерде. Ал жазып аткан мезгилде бул жакта 100 машина эреже бузуп өтүп кетет да. Бул өзү туура эмес. Бардыгын караш керек да, бардыгын караш керек. Ошо менен алек болуп турган мезгилде 100 машина протокол жанагы эрежени бузуп өтүп кетет. Дүйнөдө бул нерсе жолго коюлгандай баг эле. Видео камера мененби, башка мененби, автоматтык түрдө. Адам фактору бар жерде мен деле маргайт этем. Камералар турбайбы? Ошолорду жалтыш керек да, ошондо эч ким эчтеке кыла албайт. Өзбекстанга кирип чыксаң, бир да ГАИ кызматкерлери тоспойт, анткени туристтерди сыйлайт. Бирок чыгып баратканда кечирип коебуз. Бизге камералардан бул мыйзам бузулар келди, эреже бузулар келди, төлөп коебузбу деп эле акыры төлөтүп алат. Ошон үчүн ушул нерсеге барыш керек деп атам да. Адам фактору, дайыма адам фактору. Америкалыктар, алар полицейскийлер мен айдап жүргөн, ташып жүргөн кыргыз бала түшүп калды. Аларда бир акча алайын, туйтунуп алайын деген ой жок да, чындап оңолуп кетсе экен деп. Актанса аягын чейин угат экен. Ошондойбу? Ушинтип бузуп алдыңыз бережени депчи. Давай протокол толтурам, эмне кыласың? Же берип кет, же төлөп аласың кымбатыраак деген мамиле жок да, ошол жагы бар. Экинчиси, ошол Голландиядабы, иши кылып кээ бир мамлекеттерде карыган адамдар эшиктердин алдында отурат дейт да, эмнеге билесизби? Эгерде бир шек санаган нерселер болсо, күмөндүү нерселер болсо, ошону полицейскилерге жазып, телефон чалып айтып коюшат экен. Бул периметрди карагыла, бир кызыктай адам жүрөт депчи. Ошого акча төлөйт экен. Ошон үчүн кылмыштуулук жок эсе да, мындай аз. Бизде андайлар стукач деп коет. Биз Америкада дейт, бирөө коноктоптур дейт америкалык. Америка жаңыдан ачыла баштаган мезгилде 90-жылдары. Анан кичине бир рюмкадан ичкен окшойт эми баягы, аларда нормалдуу эле нерсе да. Анан биздин өлкө жактан, биз жактан барган машинага отуруп жөнөп атса, жолдон полицейский тосуп тур да. Анан эмне болду, кайдан билдиң, сен ичип келатат экенсиң деп, ошо сизди коноктогон киши бизге телефон чалып койду деп. Көрдүңүзбү, бул туура нерсе. Ал айтса керек, болбойт го десе, деп отурган да. Анын тигин сатканы жок, ушул мастык менен бирөөлөргө зыян тийип калбасын, бирөөнүн өмүрү кыйылбасын, бирөөнүн машинасы бузулбасын, же өзү бир кырсыкка түшүп болбосун деп туруп чалып койду да. Албетте ал штраф төлөдү, балким правасын алдырды, бирок аман калды. Ошон үчүн бул саткынчылык эмес да. Билбейм, бизде деле көрүп туруп көрмөксөн болобуз да. Ошон үчүн кээде жашырып коебуз. Көрүп туруп көрмөксөн болуш керек, жеке кемчиликтер. Бир жеке жашоонусунда проблема болсо, ошолорду жашырып койгон жакшы болот. Анткени бирөөнүн күнөөсүн жашырсаң, Алла Таала сенин да күнөөңдү жашырат. Бирок мамлекеттин мыйзамы бузулуп атса, аны жашырганга анча деле болбойт да. Уурдап атса, жеп атса, анан коем, кемчилигин жашырып коеюн деген менен ал бүт элдин рызкысына косулуп атат да. Бүт өлкөгө коркунуч келтирип атат ошо жолдо абайлабай жүргөндө. Андалай көрүп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жагына кичине ойду өзгөртүш керек.
Демек бири-бирибизге эреже бузганга жол бербөө керек да. Оода жол бербеш керек, ошого жардам бериш керек баягы эреже менен жүргөнгө. Айтыш керек, досум, экөөбүз таанышпыз, бирок мынатта турган болсоң, мен сага бир эскертейин, жок эле дегенде. Кийинкиде мен айтып чыгам, же болбосо кече тургандырга өзүм кайрылгам. Биринчи акыркысы болсун деп койсоң, сен ага кылган жакшылыгың да. Арамдан сактап атасың, кийинки шермедеште сактап атасың. Бүгүнкү күндө ушул азыр сиз айтып кеттиңиз, ошол эме уланта да. Аң сезимди өзгөртүү же болбосо өнүктүрүү маселеси да. Кайсы орчундуу жерлерге көңүл бурушубуз зарыл. Эми билесизби, бала атаны өрнөк кылат. Өзүбүз аркабызда балабыз кетип атат. 120 менен урган менен кетип атасың. Анан гайни көрүп калгандан акырын куруңду тартып алып 60 миң айдап калсаң балаң деле көрүп атат да, боло берет экен. Алдап койсоң боло берет экен. Эми элестетип көр, бирөөнү жамандап атасың, балаң угуп отурат. Эктен ошол кирип келип калса туруп бетинен өп келип тур досум, мен сени жакшы көрөм деп атасың. Эки жүздүк өндүрүп атабыз да. Мисалы мектепте деле комиссия келгенде мугалим башка, комиссия жокто мугалим башка. Эмнеге мындай эки жүздүк көрүп атабыз? Андан көрү мугалим эки алсын, комиссия жамандап кетсин, бирок бала чынчыл бойдон калсын да. Бул өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн өзүбүз оңолушубуз керек го. Бала деген эмне? Бала деген баладай башы көз чарадай, биз эмне кылсак аркабыздан кете берет. Балага айтканың башка, кылганың башка болсо кылганды эришип кетет. Калп айтпа деп атсаң, анан телефон бирөө чалып калса, мен сураса жок деп койчу деп телефон берип атсаң, кайсыл эсте калат? Ошон үчүн биз балдарга өрнөк болушубуз керек да. Бул эреже отурган деле балам, бул эреже. Мамлекет талап кылат муну. Десең, балаң ошону көрүп чоңойт. Анан өзүң ушинтип кетип атып эле гайни көргөндө ыйлай калсаң, ушунун баарын бала байкайт да, бала байкабайт деп ойлобуш керек. Анан эртең бүрсү күнү балаң калп айтса, өзүң ачууң келет анан, эмне калп айтасың деп. Өрнөк ким бол эле, өзүң болгон эле. Ошого кичинекей кезден баштап бала көрүш керек да, көрүш керек. Анан бизге кимдер өрнөк болуш керек? Ошо прокуратура, сот, милиция системасы иштеп аткандар өздөрү өрнөк болуш керек. Анан мындай карасаң, эң катуу айдагандар мен ушу милиция кызматкерлери болуш керек, себеби тааныштар, жол ачык. Жеке машинасында отурганда деле катуу айдагандарын көп билем да, мындай. Эрежени карабай эле урган бойдон кеткендеричи. Бизге боло берет дегендей нерсе болбош керек да. Алар эч ким тоспосун билсе эле, эч ким санкция кылбашын билсе эле, ошондон кыянат кыла берсе, анын баардыгын эч ким көрбөсө деле бул сөздөр өтүмсүз болуп калат. Илгери бир алым бир кичинекей балага таттуу жебе деш үчүн өзү 40 күн бал жеген эмес экен да. Ошондон сөз өтүмдүү болгон экен. Ошого мен дайыма тилек кылам, сөзүбүз менен ишибизди ал келсе экен, өзүбүз сыйласак экен. Анан эми кичине азаздан да билиш керек, баардык мыйзамды билиш шарт эмес, билиш мүмкүн дагы эмес. Эми жакшы жүрсөң эле бузбайсың да. Бирок баягы негизги мыйзамдарды билип койгон жакшы. Жолдо жүрөсүң байча, мынча эрешелерди үйрөнүп кой. Эми баарын болбосо да канча мынча дегендей. Эгерде сууда сүзө турган болсоң, анын эрежелерин үйрөнүп кой. Же болбосо билем, базарга чыга турган болсоң, мунун эрежелерин үйрөнүп кой. Абайла чөнтөгүңө сак бол деген жерлер бар да, туурабы? Ошол сыяктуу эле эрежеге болгон сый урматты бала кезден ар бирибиз көрүп чоңойсок, башкача болот беле деп ойлоп коем. Мисалы ушул коомдук жайларда, андан тышкары деле эрежелер баардык жерде бар да. Коомдук жайларда, тамак ичүүчү жерлерде жанагы баардык өз эрежелери, локалдык эрежелер, жалпы белгиленген эрежелер бар да. Ушулардын сакталышында мисалы ар бир органдын, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын ишмердүүлүгү таасир этеби, ролу чоңбу же ролу кандай дейм? Эми ролу болот. Бирок баягы бизде бирөөгө шылтап койгонго жакшыбыз да. Мен багып атам, сен тарбияла деп ата менен апа мугалимдерден талап кылат. Ит менен атты бак, балаңа өзүң тарбия бер. Мугалимдин милдети тарбия эмес, анын милдети сабак бериш, билим бериш. Анан бирдеги болсо эле айыл өкмөтү эмне кылып атат, депутат эмне кылып атат, аким кылыш керек, андай эмес. Бул бүт коом кыла турган иш да. Мисалы акимдин кантип жетет сенин балаңа? Бирөө тоодо жүрөт, бирөө чөлдө жүрөт, бирөө миграцияда жүрөт, бирөөнүн телевизору жок, бирөөнүн телефону жок. Эми албетте бир роликтер чыгарып коюшат, ал канча көрүлөт, башкада да. Ошон үчүн ар бир адам жоопкерчиликти өзүнө алыш керек да. Сенин чөйрөңдөгү адамдарга сенин үнүң жетет, сенин сөзүң өтөт дегендей. Анан аким эми ашып барса бир 2-3 ролик даярдайттыр, анча мынча бир буклеттер чыгараттыр, көрүнөктөр чыгарып коеттур. Аны көрүнөк болсо деле окубаган элебиз биз. Мисалы мен мектептерге барам,
сонун сөздөрдү илип койгон болот. Балдардан сурасаң, буякта эмне жазып турат деп. Өмүрүндө карабагандар бар. Классында аркасындагы сөздөр карабагандар бар. Ошон үчүн ал ошого баягы адам менен ар бир адамдын жүрөгүнө жеткизиш үчүн баардыгы иштеш керек. Анткени сиз көргөндү мен көрбөйм, мен көрбөгөндү сиз көрөсүз. Ушул сыяктуу да, сиз көргөндү мен көрбөйм, мен көргөндү сиз көрбөйсүз дегендей. Менден укканды сиз таанышыңыз жеткизсеңиз, сизден укканды мен, сизден билгенди мен, менден билгенди сиз жеткизип отурсаңыз эле, ошентип отуруп маселе чечилет. Анан жергиликтүү бийликтер анча керек, мынча керек. Кайсы бирине жетишсин. Мен мисалы маданият министри болгонмун. Маданият тармагында эле токтом, указ, мыйзамдарды бир карап чык деле чачыңа карат да. Мындан ушуга улайлы да. Мисалы кабыл алынган эрежелерди жеткирүү, жайылтуу боюнча мисалга ошол кээ бирде жеткиликтүү болбой калып атат, же жайылтылбай калып атат. Бул маселеге ошол эрежеди мисалы сактап билбегендиктен да көп кээ бирде маселелер болуп атат да. Бул кимдин милдетине кириш керек көбүнчө? Кабыл алган органдынбы же тиешелүү ыйгарым укуктуу органдардынбы? Ар кимдин өзүнүн милдети бар. Мисалы биз мыйзамды кабыл алабыз. Жогорку кеңеш. Кабыл алгандан кийин ар бир адамга түшүндүрүш биздин милдет эмес да. Кимге керек болсо өзү үйрөнүп алат. Мисалы билим министрлиги билимге байланыштуу өзгөчөлүктөр болсо келет. Маданият министрлиги маданиятка байланыштуу, ички иштер министрлиги ошо жол эрежесине, же адамдардын укугуна, тартибине байланыштуу кимге керек болсо ошолор үйрөнө берет. Эң башкысы биз бирөөгө зыяныбыз тийбесин, пайдабыз тийсин. Бирөөнү капа кылбайлы, көңүлүн көтөрөлү. Бирөө тууралуу жаман сүйлөбөйлү, жакшы сүйлөйлү. Ушундай жүрө турган болсо эреже бузулбайт негизи. Анан айтат го, акырын жүрсөң алыска кетесиң деген бир сөз бар. Машина айдаганда деле, башка мамиледе деле ошондой жүрсөк, анан баягы чабыштырбай, бир жаман жак адамдарды чакырбай жүрсөк эле, адамдар бир жаман амалдарына себеп болбой жүрсөк эле, биз мыйзамды бузбайбыз негизи. Мыйзам ошол эле дем, жакшы бол, жаман болбо деген эле сөз. Ошон үчүн ким жеткизиш керек? Эми маалымат каражаттары бул ыңгайсыз, анткени эң популярдуу эмес программа болот. Алар азыр ар бир жанагы убактысын сатып алышат да. Ошондо бир көбүрөөк көрсө, реклама чыгарсак дейт, анан эко чыгып алып туруп, Конституцияда мындай, Гражданский кодексте мындай, буга акың бар, буга акың жок. Эми кызыккандыра кызык болушу мүмкүн, бирок өтө кызык болбой калышы да мүмкүн да. Чубак ажикедей болсо, ошондой бир адис болсо, анда башка кеп. Чубак ажике мен азыр келет угуп келдим, канча нерселерди үйрөнүп келдим. Окумуш кызык нерселерди айтып берди. Мисалы, аял киши дейт, касапчы болуп эт бөлгөн жакшы эмес дейт. Анткени канды көргөн сайын адамдын мээрими кетет экен. Анда мээрим болуш керек, анын жүрөгү жумшак болуш керек, балага тарбия бериш керек дейт. Мен муну уккан эмес элем мурдачы. Ошон үчүн аял киши жанагындай кой союп, эт бөлүп, балта менен сөөк чапкан касапчы болбогону жакшыраак экен. Анан органдарда иштегенде дагы аялдарда бир аз ушундай адамды камашка туура келет дейт, өлүм жазасына өкүм чыгарышка туура келет дейт, эгер ушундай мыйзам болсо. Ошол дагы жүрөгүн катырып коюшу мүмкүн дейт да. Колдон келсе башка кесипти тандаган жакшыраак дегендей бир ойлорду айтканда мен аябай таң калдым. Ойлорду эмес, эми бул ал киши таянар нерсеси бар, илим билими бар да. Ошентип ал киши эми кайсы тармакта болбосун суроолорду эркин берет элек, ар бир суроого жооп берет эле. Керек болсо кандай тамак керек деген сурасаң болот эле, жеке жашоо, эми улуу сөздө уят жок, төшөк боюнча суроо беришет эле, аял эркек мамилеси, балага тарбия, улууну сыйдоо урматтоо боюнча укмуш нерселерди айтып берет да ушул киши. Мисалы, жумага ким бара албайт, түрмөдө жаткан кишиге бул милдет эмес дейт. Мен бүгүн бирдекени уктум. Мисалы, кээ бирлери саякаттап жүргөндө, сапарда жүргөндө жума намазга барбайт да. А таксовать эткен кишилер дейт, алар барыш керек, анткени бул алардын саякаты эмес дейт, сапар эмес, бул алардын иши дейт. Иши болуп калган деп. Ушундай нерселерди айтып берди. Укуктук сезимде, укуктукка болгон сый урматта мен органдарды айтып атканымдын себеби ар бир адам мамлекеттик органга, сот органга, укук коргоо органдарга түздөн түз мамиледе болот да. Ошолор укук эрежелерди жоопкерчиликке тартканда же ишмердүүлүгүн кылганда ошол эрежелерди сакташы, аткарышы органдар укукка болгон мамилени өзгөртөбү деген ойдомун да. Албетте, алар сактабаса, мисалы, мен Америкада жакында барганда баягы шампуньду жана контролдон алып өтүп алып турмун. Ошол жака барганда чемоданыңызды алып чыгыңыз деди да, баягы рентгенден көрүп калды да. Карасак, ушундай бир өздөрүнүн
стандарт ченей турган жери бар экен. Анан граммын карап, көлөмүн карады дагы эгер ушунчага чейин болсо болот эле деп мага түшүндүрүп койду. Эрежесин көрсөтүп койду көзүмө. Анан мен айттым, анда тиги шерим десем эч айырмасы жок дейт. Bundan aralып кете албайсыз. Же аркага кетишиңиз керек дагы дейт. Ошо жактан бирок аркага өтө албайсыз деди. Анан таштап коюп кеттим да мындай. Аны күлүп жана эле акырын эки сөз менен түшүндүрүп койду. Болот, болбойт. Анча жыл түшүндүрөм сага деп кыйкырган жок да. Эреже деген эреже мындай ошону бир көрсөтүп тааныштырып коюш. Бирок анын барсам эле мээримди ачып коюп коет деген эле туура эмес да. Мисалы сиз деле сот болуп иштеген болсоңуз керек, мисалы мурда бир иштеген адамсыз да. Убактыңыз болбойт. Канча адамдар бар. Ар бири келип сизде мындай каалаган суроосун берип отура берсе, гражданский кодексте мындай ошондо мындай болуп калып анан эмне үчүн мындай деп отурса жооп бере албайсың да. Балким мына мыйзамдарды кара деп үстүртөн айтып койсо болот. Эми консультациялык кызматтар дагы бар да. Ар бир эле адам өзүнүн ишин мыкты кылсачы, жакшы болуп кете берет. Бизде кээде мындай бекер консультация деп коет. Барсаң ат эле бекер да. Мындай кош көңүл, сууз мамиле кылышат. Же болбосо горячая линия деп бир проект менен ачып койгон, чалсаң албайт, алса дагы эстеп, мындай анча жактырбаган үн менен үстүртөн колдон өтөр бирдемелерди жасап коет. Жакшы нерсе эмес да. Эмне иш кылсаң да майын чыгарып аткар деген сөз бар. Же болбосо ушул бекер волонтердик консультанттарды коюш керек. Менимче студенттер бар го, ошолорду кылса, бул аябай сонун да. Мисалы мектепте же университетте барып даярданып кел, ТГПдан муну үйрөнүп кел, уголовный кодекстен муну үйрөнүп кел, же болбосо административдик мыйзамбузуулардан муну үйрөнүп кел десең адамга кызыктуу эмес. Бирок ошондой бир волонтерлорду коюп койсоң, айда жок үйрөнөт, суроо берет. Анан кечиресиз, мен сизге бир сааттан кара чалам деп алдында токтом системасы болсо, дагы бир андан да кыйыныраак бирөөлөр болсо, ошол адамды үйрөтөт экен да, баягы суроо жооп адамды аябай бышырат экен. Ошондой бир кызматтарды. Жигит мырза, түздөн-түз ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу суроо. Коомдо эмне жакшы, эмне туура, эмнени жасаш керек, эмнени жасабаш керек. Ушул маселени, ушул эрежелерди жогорку кеңеш белгилейт да. Демек, ошол коомго ыңгайлуу, жагымдуу болуш үчүн ушундай тыюуларды, чектөөлөрдү же жол берүүчүлүк мыйзамдарды, эрежелерди чыгарууда сиздерде мамиле кандай ушуга? Кандай кыйынчылык деңгээли көңүл бурулат? Эми билесизби, 90 адам 90 түрдүү сүйлөгөнчүлөр болот. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Мисалы кечээ канча 2,5 миллионго чейин, 3,5 миллион сомго чейин бир маселеси болгон ишкерлерди эгерде аларга иш козголо турган болсо, камабастан эле үй камагында караса болот деген мыйзам болду эле. Көпчүлүккө бул жакты. Ишкерлерди бир сактайт экенбиз, аларга бир кепилдик болот экен деп. Бирок бир депутатыбыз чыгып айтты, тескерисинче, анда 3,5 миллиондон көбүрөөк бир туура эмес иштер кылып койсо, же бир адашып кала турган болсо, дароо эле камаш керек деп коюп атпайбы? Көрдүңүзбү, эки түрдүү пикир. Өзү айтып аткой, эки юрист бар жерде 3 пикир деп. Неге? Анткени мыйзамдардын өзү эле так эмес. Канча пробелдер бар. Бир эле норманы 2-3 түрдүү түшүнсөң болот. Ошон үчүн биз коомунда эле туралы. Эмне үчүн сот системасына кайрылсаң жылдап соттоп жүрө бересиң? Райондук сот башкача чыгарат, ошол облустук сот башкачараак көрөт, анан жогорку сот бузат дагы башкага жиберет. Мен кээде ойлоном, неге мындай? Эгер мындай боло турган болсо, адамдардын тагдыры менен ойноп калабыз. Улам эле чечимин бузула берген сотторго карата чара көрүш керек. Эмне үчүн ошону терең караган жок, ар тараптан караган жок? Айтат го, чычканга дейт, өлүм мышыкка оюн деп коет. Кайрылган адам кыйналып атат да, жылдап соттош. Ошон үчүн эми ошол мыйзамдарды кабыл алуу бул биздин милдетибиз, бирок бул деген сөз бүт эле мыйзамдарды биз кабыл алабыз деген сөз эмес да. Даярдап келген, мисалы демилгенчи жогорку сот болушу мүмкүн, прокуратура болушу мүмкүн, ички иштер министрлиги болушу мүмкүн, өкмөт болушу мүмкүн. Элдик демилген негизинде кедергилик кылат дегендей. Биз бул ошонун үнтүр точкасын туура эмеспи, концепциясы кандай, эгер кабыл алсак кандай акыбети болушу мүмкүн. Бир топ деңгээлдерде каралат бул. Өкмөттүн өзүнүн корутундусу болот, жогорку кеңештин өзүнүн корутундусу болот, эксперттердин өзүнүн корутундусу болот, коомдук талкууга чыгат. Ошентип отуруп мындай бышып анан кабыл алына турган нерсе да. Бирок мен мына мыйзам чыгаруучу катары айтайын, бардык мыйзамдарды дыккат карап чыкканга убактым жок. Мүмкүн эмес. Биз мыйзамды аябай бат кабыл алабыз, көп кабыл алабыз. Анан кээде шашылып кабыл алабыз, добуш берип коебуз. Бул бир кантке менен эгер бир мыйзам туура эмес өтүп калса, бул
миллион элдин шору да. Ошон үчүн эми каалайбызбы каалабайбызбы өзүнүн жол жабысы бар, процедурасы бар. Биринчи демилге болот, ал болсо сайтка коюлат, анан адамдардан пикирлер түшөт. Ошентип отуруп белгилүү мөөнөт өткөндөн кийин анан комитет карайт. Комитеттен кийин парламенттин пленардык жыйынына чыгат. Бул биринчи окуу болот. Ошол мезгилде адамдар өздөрүнүн сунуштарын айтат. Экинчи окууга жазуу түрүндө сунуштар келет. Алардын кээ четке кабыл алат, кээ кабыл алынат. Анан үчүнчүсүндө негизинен кандай болушу деле өтөт да. Ошон үчүн бул узак процесс, адашып калбайлы, шашып калбайлы деген ниетте. Анан биз эми пендебиз, пендеде дайыма кемчилик бар. Кээде мыйзамдарды кабыл аласың, кабыл менен кемчиликтер көрүнө баштайт, колдоно баштаган мезгилдечи. Анан кайра өзгөртүү киргизилет, толуктоо киргизилет, кээде күчүнөн кетишке туура келет. Ошентип отуруп бул абдан бир маанилүү процесс. Буга олуттуу караш керек. Анткени мыйзам жакшы болбосо, мыйзам адаша боло турган болсо, ар жагы да жакшы болбой калат да. Азыр аябай туура белгиледиңиз да. Мисалы бир эки сүйлөм кабыл алынса, мыйзам канчаларды ыйлатышы мүмкүн, канчаларды кубандырышы мүмкүн да. Артында ошол эки сүйлөмдүн артында, эки эреже белгилеген эки эле сүйлөмдүн артында канча адам турат да. Ошонун процедурасына депутаттар жанагы кабыл алууда сиз айтып атасыз, коомдук талкууга алып чыгылат. Ошо талкууда элдин катышуусу, мамилеси, жанагы сунуш пикирлерди жазуусу бүгүнкү күндөгү бизде тиешелүү деңгээлдеби же мамиле мындай? Эми биз эл дегенде 7 миллион эл түшүнөбүз да. Бул көпчүлүккө баары бир. Кабыл алып атасың, кабыл албай атасыңбы? Бир кээде бир резонанстуу мыйзамдар болот. Мисалы ошол эле казино боюнча болгондо, же кызыл омпул боюнча болгондо пикирлер айтып калышат. Анда да мындай эмоционалдык деңгээлде. А бирок көп мыйзамдардын өзүнүн андай кызыккан тараптары болот да. Стейкхолдер деп коет го федерал тил менен айткандачы. Ушул кызыккан тараптар гана келип пикирлерин айтат. Мисалы саламат сактоого байланыштуу боло турган болсо, министрлик келет саламат сактоо боюнча, же врачтар өздөрүнүн пикирин айтат, же пациенттер муну кабыл алсаңыздар бизге кыйын болуп калат депчи. Ошо пациенттердин дагы баардыгы эмес, пациенттердин бир бирикмелери болот, коомдук уюмдар болот. Ошолор да. Эгерде бир жанагы штрафтар бар эмеспи, айыппулдар, жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн, анда айдоочулардын ассоциациясы чыгат, таксисттер чыгышат, анда мындай болуп калабы, тигиндей болуп калабы депчи. Ошондой да, мындай эки тарапта эки башка пикирлер болуп калат көп учурда. Анан ошонун баардыгын эске алуу менен добуш берүү деген ушул, добуш берүү жолу менен чечилет. Ошон үчүн мыйзам чыгаруучу адашпаш керек да, аябай дыкат карап, өзгөчө баардык мыйзамдарды мисалы кээ бирлерин түшүнөсүң, кээ бирлерин өтө жакшы түшүнө албай каласың. Бирок мындай элдин турмушуна байланышкан маселелер болсо, аябай дыкат карап туруп добуш бербесең, кыргыз бекер айтат го, жети өлчөп бир кес деп. Акыбети, зыяны көпчүлүккө тийип калат. Ушул мыйзамдарды кабыл алууда да көпчүлүк учурда өзүңүз жакшы билесиз, ар бир чыгарган укуктук ишенимдик актыга чечмелөөнү ошол чыгарган орган гана берет да, башка эч ким бере албайт. Ким чыгарса, ким салса эми же мыйзамсыз, же мыйзамдуу деп таап коюшу мүмкүн. А чечмелөөнү, Комментарийди чечмелөөдү жакшы болуп турупсуз? Чечмелөөдү, туура, чечмелөөдү ошол орган берет да, бул барым чыгарган орган берет. Мисалы жогорку кеңеш көптөгөн мыйзамдарды кабыл алат, ал эми ошол мыйзамды колдонууда ыйгарым укуктуу органдар чечмелөө менен кайрылабы жогорку кеңешке? Ушундай практика барбы азыр? Көп учурда бир эле мыйзамды сиз башкача түшүнөсүз, мен башкача түшүнөм. Ошондой учурда чечмелөө керек да. Бирок расмий чечмелөөсү менен чыккан документтерди кем эле көрөм да, көргөн деле жокмун буга чейин. Ошон үчүн карасаңыз, айтып атпаймынбы, биринчи инстанциядагы сот башкача түшүнөт, экинчи инстанциядагы сот башкача түшүнөт, келип кыйналган, азабын көргөн эл болуп атпайбы? Ошого мен айткым келет да, бул чечмелөө тургандар, булар абдан компетент болуш керек. Анан баягындай жатык тил менен эл түшүнө тургандай кылып, чечмелөөсүн деле көп адамдар окуп отурбайт, анткени мындай доктриналдык тил менен, юридикалык тил менен аябай татаал жазылат да. Бирок эми чечмелөө негизинен жөнөкөй адамдарга эмес, ал профессионалдарга да, ошол эле сотторго, судьяларга, прокурорлорго, правоприменительдер деп коет эмеспизби? Колдонуп, ошонун негизинде бир өкүм чыгаргандарга, чечим чыгаргандарга аябай керек болот. Бирок ошо чечмелөө жагына келгенде бизде бир аз проблема. Биз студент мезгилде деле эми тилге карашабы, бактыга жарашабы, айтор чет өлкөлүк адистердин чечмелөрүн көрүп окуйт элек да. Алексеевдин, Скуратовдун,
Анан биздикилерге да чыгарып калчу, Курбанов деген чыгарып калчу, ошол эле Шаршеналиевдер. Ал деле ушул тиги Москвадагы эксперттердин көчүрмөсү сыяктуу көрүнүп калчу да. Ошого чечмелүү практикасы бул эң маанилүү нерсе да. Өзгөчө мына президенттик укуктар бар эмес, мына Батышта, Америкада, Англияда англосаксон системада бул өтө маанилүү компонент. Ушул мыйзам чыгарып, эреже киргизип, эрежени белгилеп атканда мен дагы ушул көп бир сөздөрдү байкап калабыз да мыйзамда. Жана башка учурларда, жана башка жагдайларда деген сөздөр кошулуп калат да мыйзамга. Бирок кайсы учур, кайсы жагдай бул такталбаган нерсе да. Аны кийин башкалар токтоп алат да. Өздөрү ыңгайлаштырып токтойт да. Бул нормалар кандай эме дейм да. Ушул бир баягы резина нормалар деп коем да, буларды бияка тартсаң да болот, бияка тартсаң да болот. Кыргызчасы эми резина болсо, буйдалаган төө да, тияка тартып кетсең да болот, бияка тартып кетсең да болот. Ошо окшогон жерлерде мисалы мыйзам бар, анан подзаконный деп коет эмес бизде. Аны кандай котордуң подзаконный дегенде? Мыйзам алдындагы актылар. Мыйзамды да майдалап түшүндүрүп бере турган деп коелучу, чечмелеп бере турган актылар болсо, ошондойлорду бекерден кабылбайсың. Мисалы мыйзам боюнча токтом, анан жана жоболорду кабыл алат эмеспи? Ошондой жерлерде булар көрсөтүш керек да. Мындай анан жана башка ушундай жагдай дегендерде туура айтасыз. Анан каалагандай интерпретация болот. Мыйзамдарда мындай проблемалар аябай көп. Ошон үчүн бул жакта да иштеш керек. Ошон үчүн бул мыйзам деген кайнап турган эле суу да. Ал кайнап турган сууну өчүрбөш үчүн алдында айма ичкереп туруш керек, оту жаңылап турушуң керек. Бул өмүрү бою токтобой турган процесс. Адамзат бар болуп турган учурда мыйзам өзгөрө берет, толуктала берет. Анан жана башка жагдайларда көбөйө берет. Мисалы мындан 20 жыл мурда баягы кибер коопсуздук деген түшүнүк жок болчу. Интернет менен келчү коопсуздук, сотка, же болбосо мына азыркы планшет, гаджеттердин маселеси жок болчу. Ал бул келе баштады. Азыр жолдун четинде, жөө жүргөн жерлерде адамдар жанагы немелер менен жүрө баштабады, моторду, шайтан арабалар мененчи. Алардын да азыр мыйзамын карап атабыз, кандай болот. Жашоо жаңылана берет, жаңы технология келе берет, өзгөчөлүктөр боло берет, ошого жараша мыйзамда жаңыланып олтурат да. Ошон үчүн жана башка деген бир жак аргасыздык, анткени ошого байланышкан ар бир жагдайда мындай эсептеп бүтүштөр мүмкүн болбой калышы мүмкүн да. Бүгүнкү күндө өзүңүз айтып кеттиңиз. Заман тез өзгөрүүдө. Талаптары башка болуп калууда, талаптар башка коюп, өзү заман талап коюп атат да. Технологиянын өнүгүшү. Ушуга эрежелерди киргизбей коюу көп тоскоолдуктар да, ишкердик чөйрөсүндө болбосун, күнүмдүк жашоодо болбосун, көп тоскоолдук болот эгерде убагында ошого кандайдыр бир эреже киргизбесе. Өзүңүз азыр айткандай. Ушуга кандай жетишүүдө деп ойлойсуз азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңеш? Эми чындыгында кыйын эле. Анткени жогорку кеңеште бардыгы эле кибер коопсуздук боюнча биз адистер эмеспиз. Ошого өкмөт демилгелегени дагы бир жагы ошол да. Анткени өкмөттө бар тармактар карагандар бар, экология тармагын карагандар бар, технология, нанотехнологияны карагандар бар, айыл чарбасын карагандар бар. Ким ошол тармакта көбүрөөк иштеп жүрсө, ошолор бул жагдайды абдан жакшы билет, ошон үчүн мыйзам долбоорлор келет. Бирок бир коркунуч бар, лобби деген нерсе бар да. Ар бири өзүнө ылайыктап жазып келиши мүмкүн. Эртең бир коррупцияга жол ашыш үчүн, же бир менчиктештирип алыш үчүн, же мамлекеттик мүлктөрдөн бир кыянаттык кылыш үчүн деле бир 10 жакшы нерсе жазып келет, арасында бирдики катып келген ушулардын көбүн байкадым да. Бир жакшы мыйзам долбоор келет, арасында бир кумар оюндарын кызыкчылыгын көздөп койгондор бар. Бул дайыма лобби болот. Кээде кечээ дагы маселе болду, жанагы электронный сигареттерди эмнеге тыюп салып атасыңар, анткени силер биркинде жөнөкөй чылым чыгаргандардын кызыкчылыгын коргоп атасыңар дегендейчи. Бул эми көп маселе. Бул депутаттардын моралдык жоопкерчилиги, этикалык жоопкерчилиги, жараткан алдындагы бир тазалыгы дагы чоң мааниге да. Ошон үчүн бул эми абдан татаал маселе. Өзгөчө мына технология өнүккөндүгүнө байланыштуу биз бир төл артта калып баратабыз. Мүмкүн эмес, анткени сен эми мыйзам долбоорун карап бүткөнчөктө дагы бирдеме чыгат. Ушундай бир заман болуп атпайбы? Кечегиң бүгүн жок, бүгүнүң эртең эскерген заман болуп атат да. Бирок эмне болсо деле биз бара беребиз. Бирок кээ бир өлкөлөр бизге караганда алдыраак кеткен. Ошолордон деле кээде модельный закондорду алып иштеп чыкканчыларыбыз болот. Бүгүнкү күндө
ошол мурдагы мыйзамдардагы эрежелер бар да. Эми азыр саналып кетти, технологиялар кирди, эле автоматташтырылды баардыгы. Ошол эрежелерди автоматташтырылган менен баардык мыйзамдарды ошого шайкеш келип атабы азыр? Кээ бирөөсү электрондуу жүрөт колунда документи, например. Мен кече бул боюнча мисалы эсептөө палатасы келгенде айтпадымбы? Эмне үчүн силер мындай ниетиңер жакшы эмес деп эле айттым да. Бир процесс учурунда муну мекеме туура эмес жакка баратат, азыртан барып эскертип коелу дебестен тымпыйып бир жыл күтөсүңөр, анан келип алып бул жерде мыйзам бузупсуң, бул жакта мыйзам бузупсуң, алып келе кал деп чөнтөк толтурмай болуп атат да. Эми азыр саналып кече министр кабинет төрагасы сүйлөп атат, аркасында ККМдан канча каражат түшкөнүн көрсөтүп атат. Реальный режим деп коет го жанагы. Жандуу. Келип ушу эсептөө палатасына келгенде эле Ленин өлүп калдыбы деген бир тамаша бар го. Эмне үчүн буларда деле ошол система болуш керек да. Анткени булар атайын кызыкпайт ошого. Анткени муну кылып киргизип кое турган болсо, иши башканы кетип калат дагы, баягы чөнтөктөрүн толтуруп кыйнатып калбай калат да. Карап отурсун. Мекемелердеги операцияларды, финанс операцияларын карап отурсун дагы, туура эмес болсо барып алар эскертиш керек да. Мына жерде оңдой, мына жардам берейин. Жок андай эмес. Атайын тымпыйып отуруп, кашкабакты түйүп келип, мына жерде мындай нарушение бар экен. Давай мүнткеле. Жок дегенде ошол жерде 10 күн текшерсе, 10 күн обети бекер да. 10 күн баняга барып келет, сыйырмат көрөт, белек бешкек алат эмнеге. Бир жолу мен министр болуп турган мезгилде бизге эсептөө палатасынан бирөө келип калды. Мурдагы таанышым экен. Министрдин орун басары болгон кезим болчу. Анан текшергенче келип эле мени көрүп калып, кабинетиме кирип, калпак кийгизип куттуктап чыкты. Кетери мен калпагын кайра алар текшерип аткан департаментке алып барып бердим. Ачыгын айткылачы дедим. Ошо калпакты өзү алып келди десем, жок бизге алдырды. Ошо мага адалбы дедим. Өзүңөргө буйрсун. Ошондой да. Белек бешкегин алдырат, башка кылат. Ошон үчүн ушул системанын өзү туура эмес да. Ошон үчүн ниет менен кылган иштин байланышы, берекеси бул аябай тыгыз байланыштуу. Нуржигит мырза, мындай бир суроодо сиз Алла ыраазы болсун, адамдардын ниетинин тууралаш боюнча аябай көп сөздөрүңүз бар, выступленияларыңызды көрүп жүрөбүз, ниетти тууралоо боюнчачы. Мисалы бүгүнкү күндө укуктук мамилени, укуктук маданияты же укуктук аң сезимди жогорулатуу үчүн императивный өзүңүз түшүнөсүз, эми императивный коркутуу, үркүтүү, жаза менен коркутуу менен мамиле кылдыруу да эми. Ошону менен ниетти тууралоодун экөөнүн мындай өз ара салмагы кандай болуш керек дейсиз? Негизи акы талаша берген бул жакшы нерсе эмес. Это мое право деген үй бүлөнү бузат да. Биринчи адам өзүнүн милдетин үйрөнгөн жакшы. Бүт эле укугун үйрөнөт, а милдетин үйрөнбөй коет. Анан мое право деп бул айтат, мое право деп тиги айтат. Ошого мен устаттарым айтат эле, укугуңду билип кой, бирок укук талаша бербе депчи. Икрам деп коет, мындай сыйлашуу жакшы, белек берип, кадырлашуу, кечиришүү жакшыраак. Анан менин укугум дей берсең, талаша берсең, мамилең бузулат, энергияң кетет, өмүрүң кетет, кыжылатчылык күчөйт, башкаларга дагы иш көбөйөт, чачыңа карат, ишиң түшөт, бетиң тырышат дегенди көп айтат да. Ошон үчүн үй бүлөлөрдө да ушундай, это мое право, ты не имеешь права деген сөздөр аябай көп айтылат. Милдеттери, мисалы, бир бет укугуңду окусаң, экинчи бетте милдетиңди окуп кой деген эле бир сөз да. Ошон үчүн ушундай бир жагдайлар болот. Бизде деле ошондой болуш керек да, мындай акы талаша берген негизи туура эмес. Бирок өзүң укугуңду бил. Бул баягы рукопашка өтүп кетпеш үчүн, күчкө салып кетпеш үчүн мыйзамда мындай, эгерде мыйзам басыла турган болсок деле мен туура болуп калам го деш үчүн да. Экинчи бир дагы нерсени байкадым, мындай батыш өлкөлөрүндө соттошуу бул душмандашуу эмес да. Сен мынтип атасың, мен мынтип атам. Анда сотко кайрылалы, сот кандай чечим чыгарат экен, ага чейин экөө шахмат ойноп отуралы дегенде эле бир мамиле болуш керек да, мындай караганда. Бизде ким соттошсо ошол душман, ошол. Бирок андан да акыйкат таппай кыйналып жүрбөйбү. Ошон үчүн кээде ушул кечиришип, өз алдынча сүйлөшүп чечкенге эчтеке жетпейт да. Анан антейин десең, баягы күчтүүлөрү, байлары, таасири барлары тигилерин тоготпой атса, айла жок сотко кайрылат. Сотто деле кечирип койгоңуз эми жанагы чөнтөгүнө карап, байдын баласына карап мамиле кылгандар толтура. Тилекке каршы. Ошон үчүн мен дайыма айтам, эгерде сот адилеттүү болбосо, өлкөгө инвестор дагы келбейт. Анткени алар дагы зулумдук көрсө,
кайрыларыбыз ким, ушулар болсо барбай эле коелу деген ой келет да. Көп маселе бар бул жакта. Анда жеке өзүңүзгө тиешелүү суроолорду берейин. Укук системасында жалпы эле укукта мисалы эң мындай жогору турган бир укуктук ченемдик акт, бир норма кайсы болуш керек деп ойлойсуз? Бардыгынан жогору ошого ыктап, ошого эме кыла турган, таяна турган. Мен конституцияны айтып атасызбы? Жок, ошо конституцияны айтып атам дейм, жалпы мындай үстүн. Башкы мыйзам эми башкы мыйзамдагы ченемдердин бирин жогору, бирин төмөн койгонго болбойт да. Анан ошол жердеги эң кымбат сөздөрдүн бири мындай адамдын абийири кол тийгиз, ар намысы кол тийгиз деген нерсе бар го, ошол. Себеби адамга эң кымбат, өмүрдөн да кымбат ар намыс. Ошон үчүн ар намыс үчүн өмүр берип атпайбы? Адамдын абийирин, ар намысын кордоп тепселегендей бир жагдай болсо, ошо жакшы болот эле. Менин оюмча ошол. Анда мен бир сөз айтайын, ушуга бир кеңири эме кылсаңыз, бул бир акылмандын сөзү. Жашоо жөнөкөй. Бардыгын өзүбүз татаалдаштырабыз. Ушуга бир эме берсеңиз. Мен бир убакыт ырлар жазат элем. Кээде азыр деле жазып коюп атам. Ошондо бир 4 сабап эсиме келгенде, ушундай жазгам. Улуу күчтүн агымын бууп жөнөтпөй, жан дүйнөгө камаштан эмне табабыз? Турмуш деген ушунчалык жөнөкөй, биз адамдар татаал кылып алабыз депчи. Чындап эле татаал деле эчтеке жок. Адамдар өздөрү татаалдаштырып алат да. Мындай карасаңыз, кээде эки адам урушуп кетет, кошуналар катташпай калат. Аягында бирине бир ушундай бир сөз айтат: сен өлсөң мен барбайм, мен өлсөм жаназама сен келбе деп. Анан түбүн келип карасаң, эмнеден башталган десе, бир кошунанын тоогу экинчи кошунанын коросуна өтүп кеткен. Ошондон башталган болот да. Ошондон башталган болот. Жөнөкөй эле нерсе. Күчтөп чакырып койсо болот да. Камап коем десе камап, же болбосо кечирип кой. Мындай бир сөз өтө турган нерсе татаалдаштырып алабыз да. Бирөө да шуб алып бер деп айтат экен күйөөсүнө. Анан эмнеге десе, мен элден кем калбашым керек. 5 жыл эмнеге деп айткан да. Эмнеге элден кем калбаш керек десе, мен мындай бир статусумду кармашым керек болуп атат. Эмне үчүн статус кармаш керек десе, мен мындай башка жол менен тең келе албай атам. Же билимим болбосо, же элим болбосо, же өзүмдөн бүтүрбөсөм. Анан эң айгын айтат экен да, сенин илимиңдин жоктугу менен шубанын эмне байланышы бар депчи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы биз туура эмес эле жактан издеп атабыз да. Өзбекстанды Африкадан издебе дегендей сөз да. Издесең борбордук Азиядан изде. Ошон үчүн баягы ар нерсенин ордун, тамырын билиш маанилүү эсептейм бул жакта. Ошондо баягы жашоо татаалдашпайт да, татаалдашпайт. Баягы жылмайып чечип кое турган маселелер бар. Унчукпай чечилчү маселелер бар. Менен таятамачы унчукпасаң үйдөй баладан кутуласың деп айтышкан апамачы. Кээ бир учурда унчукпай койгон да чоң нерсе да, өзгөчө баягындай бир бузукулук башталганда фитна деп коет. Атайын азыр ушундай бир заман да. Бирдегеден бөйрөктөн ширак чыгарып, жалган жала домот болуп аткан мезгилде унчукпаган өнөтөрү жок да. Комментарий берсең, бияктан атайын провокация болуп атат. Ошого татаалдаштырбай эле жашаган жакшы. Эми баары жакшы, Кудайга шүгүр, баары жеңил, баары сонун болот деген кыргыздын өзүнүн канында бар го, бирдеме болсо баары жакшы, оор болсо деле. Менимче келечегибиз жакшы өлкө, Кудай буйрса. Нуржигит мырза, бүгүн келип маектеп бергениңизге рахмат. Жалпы эле коом менен, жалпы элге дейм, укук менен болгон мамиледе кандай болуусу боюнча бир формула барбы? Бир калуу сыяктуу кылып айтып койсоңуз. Эми билбесең билгенге аракет кыл. Кокус билбесең, билбестик сени жоопкерчиликтен куткарбайт да. Ушул нерсе. Анан эгер билбесең, негизгиси бирөөнүн укугу башталган жерде сенин укугуң түгөнөрүн билип жүр да. Анткени элестетип көр, түнкү саат мисалы мен бир жерден уялайын десем, мага айтышкан түндө ушул жерде адамдар, жаш балдар машина жарыштырып ойнойт, уктай албай чыгат депчи. Эмне үчүн бир жаш балдардын тентектигинен ошол жерде эл кыйналыш керек да. Элдин укугу башталган жерде сенин машина айда турган укугуң бүттү да, мындай жарыша турган, сигнал баса турган укугуң бүттү. Ошондой нерсени эле билип жүрсөк, бирөөнүн бутун баспасак, бирөөгө зыян келтирбесек, андагы бирдеке бар да, бирөөнүн акысын жеген жакшылык алып келбейт. Молдокелер деле айтат го, эгерде Алла Тааланын акысына кирсең, Алла Таала кечирип коюшу мүмкүн. Анча-мынча намаз калтырып, намазды кеч баштасаң, Алла Таала мээримдүү кечирип коюшу мүмкүн, бирок бирөөнүн
малын алып алсаң, жерин тартып алсаң, аркасынан ушактап койсоң, уруп койсоң, зулумдук кылып койсоң, ошол адам кечирмей сайын Алла Таала да кечирбейт дегендей бир сөз бар да. Ушундай нерселерди да кайта жүрүш керек го дейм. Биз ойлоп атабыз, бул кайтар дүнүйө деген нерсе бар. Зулумдук узап кетпейт да, зулумдук кайта келе турган нерсе. Өзүңө келип муш боло турган нерсе. Эгер ушуну түшүнө турган болсок, адамдардын көпчүлүгү ыктыярдуу эле баштартмак да. Бир адам бир ооруп калып, анан диагноз коюлат экен. Ушул жөнүндө кино көргөм, сериал. Канча убакыттан кийин өлөсүң дегенчи. Ошондон ойуна келет экен, мен канча катыларды кылдым деп. Анан кино ушундай башталат да, баягы кир жайган жипте, жип мындай кичинекей стикер кагаздар илинип турат. Көрсө ошончо адам накысына келген экен, ошолорду жазып алып, бир кагазды алып, ошонун аркасынан жүрүп, бир адамдын кечиримине болуп келет да. Убагында мынча жыл мурда эсиңизде барбы, мен мынтип койдум эле, ошого муну алып коюңуз, мени кечирип коюңуз деп, ошо кагаздар түгөнбөй сайын мен адам акысынан кутула албайм деп, өлгүчөктү шашылып кылып аткан иштер жөнүндө да, ар бир сериясы ошол жөнүндө. Ошон үчүн бул кайтар дүйнө, сен бирөөгө кыянат кылсаң, эртең балаңа кайтып калышы мүмкүн, башыңа кайтып калышы мүмкүн. Ошон үчүн япондордо бир эки сөз бар, бири кечирип коюңуз, бири рахмат деген. Ошо эки сөздү көбүрөөк айтсак эле, акыга кирбейбиз, сый урмат болот, талаш-тараш болбойт. Рахмат, Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат.